Кызыл Ай коомунун ыктыярчылары медиктер жана тез жардам кызматы үлгүрбөй ооруган адамдар кыйчалыш абалда калганда жардам көрсөтүп, зарылдыгы болсо ташып баруу милдетин өзүнө алышкан. Учурда аларда суткасына 20дан ашык чакыруу түшүп, күнү түнү иштеп жатышкан маалы. Активизировали эту команду, это полностью. Өлкө боюнча COVID-19 жабыркагандарга жардам берүү максатында учурда 1000ден ашык ыктыярчыны окутуп жатабыз. Алар бейтаптын дене табын сатурациясын өлчөөдөн тартып, медициналык жабдууларды колдонгонго чейин үйрөнүп чыгышат. Бишкекте 250 ыктыярчыбыз иштеп жаткан маалы. Биз түздөн түз саламаттыкты сактоо министрлиги менен иштешип, алар жетишпеген чакырыктарды кабыл аларыбызды да кошумчалап кетким келет. Команда зарыл болгон медициналык каражаттар менен жабдылган, тагыраагы атайын адистештирилген автоунаада кычкылтек концентратору, пульсоксиметр, дем алдыра турган амбу баштыкчалары, зембилдер жана башка жабдуулар бар. У нас есть кислородные баллоны для... Бизде кычкылтек баллондору бар. Бул госпиталдаштыруу маалында бейтапка аба жетпей калбаш үчүн колдонулат. Муну менен иштөө кыйын эмес. Болгону клапанды ачып, санын тууралап коебуз. Пульсоксиметрде адамдын сатурациясы 94%дан төмөн болсо, концентраторго туташтырабыз. Мындан сырткары биздин атайын дары кутучабыз дагы бар. Мында дакиден тарта одеялга чейин эң керектүү буюмдар болот. Ошондой эле дене табын аралыктан өлчөй алгыдай термометр дагы бар. Дальше... Также у нас есть аптечки. Чакырууга жөнөгөн бригада өзүнө 2 медкызматкерди, 3 ыктыярчыны камтыйт. Алар алдын ала бир жумалык атайын окуудан өтүп, бейтапка биринчи жардам көрсөтүү жолдорун үйрөнүшкөн. К сожалению, сейчас вспышка коронавируса. Күндөн күнгө COVID-19 менен ооругандардын саны көбөйүп жатканы бизге түшкөн чалуулардын көптүгүнөн эле билинип жатат. Ошентсе да биз ар бир чакырыкка кайдыгер карабай реакция кылып жардам беребиз. Абалы оорлорун ооруканаларга жеткирсек, жеңилдерине биринчи медициналык жардам көрсөтүп, кеп кеңешибизди берип жатабыз. В основном это были с температурой, молодежь. Коронавируска шектенген жарандар 0502 300 190 0704 007 574 телефон номерлерине байланышып, ыктыярчылардан акысыз жардам алышса болот. Жапара Дөт Казы кызы, Самат Асанбай уулу, СТВ.